Биз азыр кирсамын жасайбыз. Алдын ала сөзсүз түрдө перчатки, маска тагып алабыз. Так, мен таразага тартып алдым. Бизге керектелүүчү нерселер булар 80 грамм каустическая сода, так, 250 грамм суюк май тамактан калган, борсок бышыргандан, балык бышыргандан калган майлар жарайт. 250 грамм тоң май, ич май бул. 190 грамм суу керектелет. Анда баштадык. Биринчи эле 2 майды кошуп алабыз. 250 граммдан мен буларды өлчөп алганмын. Отход майларыбыздын арасында тамак аштын калдыктары болушу мүмкүн, ошондуктан сүзгүчтөн өткөзүп аламын. Аралаштырып алдым. Эми болсо каустическая соданы сөзсүз түрдө пластмасса идишке жасашыбыз керек. Болбосо алюминий идишке, эгер алюминий идишке жасасаңыз, реакция жүрүп кетет, атылып. 190 грамм суубузду куюп алабыз. Ташка суу куйгандай кайнап чыгат суубуз. Ысык. Эрит. Сода. Sodabız erip болгон соң бул сууду биз майга куябыз акырын. Венчик же миксер менен аралаштырсак болот, кашык жарабай. Мына уже реакция жүрүп, самындан свети чыгып атат. Эми болсо бизге самынга жыт бериш үчүн эфир майын тамчылатып алабыз. Он эки тамчы тамчылатсак жетиштүү болот. Бул самыныбызга жыт берет. Эгер миксер менен аралаштырсаңыз бат эле болот. Венчик менен 10-15 мүнөттөй аралаштырабыз. Каймак да коюу болгон.
Мына уже даяр болуп калды. Коюлуп. Эми буларды калыпка куюп коебуз. Bir күндө катыйт, калыптан чыгарып коюп, bir жумадан кийин иштетсек болот. Мына уже катый түштү.